Замир Сулаймановдун бир апта мурдагы саламаттыгы менен азыркы абалы асман менен жердей. Дем жетпей башын өйдө ылдый кыймылдатуу ооруп, абдан кыйналганын айтат. Себеби 12 жыл мурда жүрөгүнө операция жасалып, акыркы 2 жылдан бери жакшы дарыланбагандыктан жүрөк толтоосуна кан уюп калган. Мен ушундай эме кылып атам, биринчи жолу ушундай көрөлү. Бирок мындай кепилдик эмелер пока мындай 100% бере албайм дегенде. Жанагы өзүнүн методун колдонгон үчүн жанагы тромб аябай вообще жок болуп кетти. Кудайдын кулабы сүйүнсүн, ушу мен ойлогомда жокко бүттүм го деп. А көрсө ушундай методу бар экен, аябай жеңил, без наркоза. Ал тромбту карап көргөн учурда тромб бир клапан жылбай турат. Замир Сулаймановго дарыгер операция жасоого жүрөгү туруштук бере албайт деген жыйынтык чыгарган. Уюган кандын көлөмү 2 см болгондуктан операция болсо да инсульт алуу коркунучу чоң болчу. Кардиолог Дамир Осмонов бейтаптын оорусун изилдеп отуруп, дарылоо учурунда мээсине кан куюлуп кетүү тобокелдигин алдын алган. Бейтапка биз өзүбүз сунуштап, сол буту аркылуу сол мээни снабжать эткен тамырын фильтр менен жаап, оң колу аркылуу оң жактын тамырын фильтр менен жаап, тромб атса дагы ошо фильтрге илинип калсын, инсульт болбосун деген сунушубузду айттык. Бейтап бизге биз айткан ыкманы макул, ошондой кылайлы, инсульттун рискин максимально азайтып, клапанды сактап калайлы деген ыкмага бардык. Мээге кеткен 2 негизги тамырга коюлган кичинекей чыпка натыйжада уюган кандын эритиндисин башка өткөрбөй тосуп калды. 2 сааттын ичинде бейтап Замир Сулаймановдун жүрөк толтоосунда уюган каны толук жок болгон. Бир аз коркунуч болуп турду, эмнеден да клапан иштеген сайын кичинекей ал жердеги тромбтор дагы атып, биз эми фильтрди коюп коргондук, бирок коргонсок дагы анын чекесинен качып кете турган вероятность барбы деп күтүп турдук. Тромболитический терапиянын бүтүгөнүн кийин алып карап көргөн учурда сол жагына коюлган фильтрде тромб турганын көрдүк. Демек биз эгер фильтрди койбой кылганыбызда, анда бейтабыбыз клапаны жакшы болгону менен өзү инсульт менен бул процедурадан чыгат эле. Жүрөк толтоосуна уюган канды эритүү учурлары көп, бирок буга чейин бир дагы мамлекетте мээге кетчү тамырларды чыпка менен тосуп дарылоо болгон эмес. Бул ыкма бүгүнкү күндө уюган канды эритүү операциясы учурунда 30%га чейинки жеткен инсульттун көрсөткүчүн төмөндөтө алат. Айпери Самат кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.